алтын ырларын үзгүлтүксүз кат аркылуу алып окуп турушкан. Өткөн кылымдын 85-90 жылдардын аралыгында жаш акындардын катарына келип кошулган Мамет Ибраим Жаныбеков 1990 жылы республикалык Ал окулдун Ак Бозат, 1991 жылы Ош, Жалал Абад, Андижан, Фергана областтарынын ортосунда өткөрүлгөн эл аралык достук фестивалына катышкан. Белгилүү кыргыз эл акындары Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Эралиев, Эсенгул Ибраев баш болгон акындар баш көз болгон бул эки фестивалда жаш акын Мамет Ибраим Жаныбековдун ырлары кызуу талкуу жараткан. 1991-1994 жылдар аралыгында Ош шаарындагы жаш акындардын башын шаардык китепканада бириктирген Бүчүр адабий ийримин жетектеди. Бул жылдардын аралыгында Кытай Республикасындагы Кызыл Суу автономиялуу облусунун чыгармачыл жаштары менен карым-катнаш түзүп, кытайлык жаш акын Мамет Өмүр акын менен Оштун чыгармачыл жаштарын жолугуштурду. Жаш акындын алгачкы ырлар жыйнагы Мекен, мезгил, апам жана мен деген аталыш менен 1994 жылы Ош шаарында жарык көрдү. Аталган жыйнактын бет ачары Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетинде өткөрүлгөн. Ырлар жыйнагы жарык көргөндөн кийин котормо жаатына киришип, орто кылымдарга таандык Ахмет Яссавинин хикметтерин, Бабурдун рубаилеринин, Ал-Хорезминин махабат наамесин орус өзбек тилдеринен которгон. Аталган котормолордон Бабурдун рубаилери менен Ал-Хорезминин махабат наамеси кыргыз поэзиясынын антологиясынын биринчи томдугуна киргизилген. Жаш акын Мамет Ибраим Жаныбеков бул чыгармаларга улай эле Түркмөн элинин 19-кылымда жашап өткөн белгилүү акыны Мактумкулинин ырларын, Япон акыны Исакава Такубокунун ырларын, бүткүл өмүрү уламышка айланган даанышман Машраб Дуананын ырга айланган таржымалын которуп, басмага даярдаган. Мамет Ибраим Жаныбеков 2004 жылы Улуттук жазуучулар союзунун Ош облустук бөлүмүнө төраганын орун басары катары шайланган. 2005-2010 жылдар аралыгында ЛТР коомдук телерадио компаниясына редактор, жаңылыктар бөлүмүнүн продюсери, Ош радиосунун директору, компаниянын башкы директорунун орун басары кызматтарын аркалаган. 2011-2012 жылдар аралыгында Сулаймантоо музей комплексинде башкы директордун орун басары кызматында иштеген. 2011 жылдын апрель айындагы Улуттук жазуучулар союзунун Ош облустук бөлүмүнүн жалпы жыйынында Мамет Ибраим Жаныбеков бир добуштан бөлүмдүн төрагасы болуп шайланган. Мамет Ибраим Жаныбеков бөлүмдө төрага катары иштеп турган учурда Курманжан Датканын 100 жылдыгына карата жазуучулар союзунун Ош облустук бөлүмү тарабынан Датка эне китеби чыгарылып, мааракете таркатылган. Төрага Мамет Ибраим Жаныбековдун жеке демилгеси менен Өзгөн райондук китепканасына акын Абдырашид Урбаевдин аты берилген. Поэтикалык Мекен, мезгил, апам жана мен, тамчыдагы күн, тагдыр тандыры китептердин жана Оомат аттуу документалдуу повесттин автору. 1996 жылдан бери Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Мамет Ибраим Жаныбеков учурда Ош мамлекеттик социалдык университетинин маалымат кызматында эмгектенет. Ошону менен бирге жергиликтүү жаш акындардын чыгармачылыгына тыкыр көңүл буруп, жаш калемгерлер менен тыгыз байланышта иш алып барууда. Жалынды, кыргызымдын келе жатат алтын мууну жалынды, таспагынан учкан жалын жылдыз болуп чачырап, алтын доордо күндөн жарык, кылып жагар шамыңды, арт жагында алтын муунуң келе жатат жалынды, Гүлистанга айландырар, бүркүт учкан асканы, кайраты күч тілегі ақ, ишеримді басқаны, бүжірөгөн
düjürü жоқ, бай бичеге түспен дөш арасында жоқ бұлардың алдын жұттым мастаны. Кең алымға жете тұрған жаштарыңдың құлачы, чачылғанды қайра топтап бүтіндікті құрачу, алтын нуының келе жатат таң нұрындай жадырап. Чачылғанды қайра жинап, үзілгенді құлачу, о Кағалаев батаң бер. Башталған жол, баш айланған асқаға, шығыш беріп, шаштырған сый. Жүр тезірек, баралық, өмір гүлі сұйылғанда, мезгілдерге таралып. Ұлы болбой, мансаптында, байлық, билік атақтың, бүт аламға нұрын төгіп, ұясына батат күн, тірілікті түгел чачып, ырыс қысын аябай, жер айланып, өз оғында тебеленіп жатат дейм, жер айланып, өз оғында тебеленіп жатат дейм. Бешігірін созойын. Алдей, уқтағыла, қанатымда көшіліп. Қоя бердей, қалқан болып, қырсық жолын тосойын. Алдей, кенен жатып, уқта қызым бозойын. Жел шыпырып, асқадаға ізі сынду киіктің. Бай оқырап, күн ұялап құшақтаған сүйіктің. Түшкі кірет, қачат алыс жетпей чарчап күйіктің. Қырықтың қырын ашқан кезде желек болып желбіреп, бай оқырап, түшкі кірет, ізі болып киіктің. Қуанулар қайғыру, қиялдану, сана тарту, жолығышу, айырылу, аттың деген бұл өмірді, ызалану, толқынды, баспайын деген бір жерге, қайра баштан қайырылу, тірілік бұл жаз күніндей, қуанулар қайғыру. Мейлі қайсы тарапты. Көшікөрлік маңдайыма тақайт мезді жырақты. Ал құралдың мезі қайтсын, амен қайтпайым жолымдан. Арам таптым чындық чыйрын, менен барат кем. Күн қартайып, кетер заман. Аттап қырға делесте, бүгін күлір ертең кіге, жомоқ болот демеспе. Талашы жоқ, тамай айтып, илгери деп қожырап, жеткір алсақ, жаш мұңдарға өткен күнді елесті.
алар үчүн сабак болор. Ушул жомок эмеспи? Күн картайып кетер замат, ашып кырга белесте. Бүгүн күлөр эртеңкиге жомок болот эмеспи? Саламатсыздарбы, ардактуу коноктор, ардактуу ырыш коздору, ага-эжекелер, улуу устаттар, студент достор, бардыгыңыздарды бүгүнкү Жазуучулар союзунун мүчөсү, Ооган согушунун ардагери, ардактуу акын котормочу Мамат Ибраим Жаныбеков агайдын тагдырдын тандыруу аттуу поэтикалык жыйнагынын бет ачарына куш келипсиздер демекчимин. Бир кездери Ооган жергесинде кандуу калаа болгондо өзү суранып барып, өзүнүн ыктыяры менен согушка барган киши 24 жашында өзүнүн көкүрөктө толкуп ташкан поэзиясын, ойлорун ырларын элге берем деп, өзүнүн жан дүйнөсүнүн ыктыяры менен, өзүнүн эмес талантынын ыктыяры менен поэзия дүйнөсүнө кирип келген эле. Анда эмесе мына ушул биздин ардактуу агайыбыз, жаштардын устаты Мамат Ибраим агайдын бүгүнкү поэтикалык кечесин ачык деп жарыялайбыз. Кыргыз ыр түзүлүшүнүн башаты илгерки биздин ата-бабалардын акыл нускасында, өнөр санатында жатат. Ал эми биздин ыр дүйнөбүзгө алып келген, кыргыз ыр дүйнөсүнүн дагазалаган, башка бир дагы элде жок казак-кыргызга гана таандык төкмөчүлүк өнөрдүн бүгүнкү поэзия небере-чеберелери урпагы десек жаңылышпайбыз. Анда эмесе бүгүнкү кеченин башында Мамат Ибраим агайдын жан дүйнөсүн, Мамат агайдын бүгүнкү күнүн, жалпы ааламын баяндап бериш үчүн жана сиздер менен шаң салтанат тамаша кылыш үчүн алдыңыздарга элибиздин аттын кашкасындай таанымал төкмө акындарды чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Актандай акындар коомунун башкы уюштуруучусу Мамат Ибраим агайдын жакын өкөлөрүнөн бири Төрөбай Арзыбаев жана ошондой эле атактуу акын Актандай Сапарбек Зулбуевди тосуңуздар. Жазуучулук акын жагынан агамдын алыска кеткен атагын. Уулу болот турбайбын агабыз төкмө акын быштак атанын. Ибраим агамдын бүгүн чыгармачылык кечеси, жазуучулар союздун келди мындан нечеси. Андыктан бүгүн аганын кадырын айтып өтөдү. Ошол жашаган эмгек жолунда бар экен эмгек нечени. Анткени Ооган согушка барып келген эмеспи? Ал жактан дагы жеңишти алып келген эмеспи? Азыркы болгон жаштарга агамдын бир кезде тийип кеңеши. Андыгынан агамдын тоюна келип турабыз, эң бир жакшы айтылган оюна келип турабыз. Поэзия дайранын калкын боюна келип турабыз. Takımda Saparбек айтып кеттің саламды. Қалың ел сені бағашат, билишет сенің чамаңды.
Жоғалым құл менен айтышқан ошо Пыштап деген атасы. Ошо Пыштап биздин ағабыз, анан Ибрайым ағабыз. Абабыз менен ағабыз ырды жазып жатқанда біз ырдабай кантип калабыз. Канчанын жаңа акындын апеттирип алабыз. Мен ырдап жатканда Сапарбек бөлүнбөсүн санаңыз, эл жакты досум караңыз. Анда мезеде туугандар бизге көңүл бургандар, эми көп сөздөр турат оюмда, сайрасын комуз колунда, бир кезде чала чанакчы болуп жүрчү элем. Азыр акын болуп туугандар жараймын деймин намыска, калың эл берет калыспа. Сапарбек деген бул акын чуркап жүргөн арыска, абыска. Эми ошол чуркар мезгилде Сапар досум талыкпа. Эмиң агабыз мына жөнүңдө, көп айттың мына ырларды, качып айттың сырларды. Агабыз менен жандашып ашалы досум кырларды. Калың эл менен чогулуп, ушул жазуучулар, акындар көрөбүз далай жыргабызды. Canımдағы töleğay ustatım buna bir çetin anam sakmadan topkan can dostum. Özün ayıtı öpkönday bulacılaşmaz kan dostum. 17 yıl sakmadan gittin elin aydanıp. Kayla geldin sakmaga sıykırçıday aylanıp. Hadi yok gel senin nurundu sahnadan dostum ukbadım. Gece karanlıca elinin sarmerdinin dayanda kayran özümde çıkmadım. Bol bosa hoşka gelgende karanlıca kayrığı. Çömele kanser boluştu. Alcerde soğunun atıp soyuştu. Bataktı ustad caneden dostum çıkarmay seni koyuştu. Canadan aydan bende de komuzun çeltip tökөгөз şaşılmay durgun sende de. Gavukar dostum turgandan açılgım geldi mende de. Anam oşol karagılca gayrılı konsert boldum 3 gün seni çıkarmay koydum emdigi. Kıyladan beri tuğandar men жүрөгүм kıylanıp, Сапарбек озун тиялбай. Emin aytamın sözdüm uyalbay. Dostum al gezden yarak işçelim, beni oygun çıkarmay. Gözüm senin kızıl dep, senin bir nersen var kızır dep. Beni bağlagan oşol ağam var, bolbosun İsrail'inday tağam var. Oşo tağam menin aytağım, kekirtegimdi baylagan. Gözün ekirde kızarıp kalat ekende, oşo tağam meni jaylagan. Aman özün bilen aytkanma, sakın adamda buldum, kekirtekten buldum. Çalımda dostum turanın gayradan bugün tuğuldum. Uağından araktın içi böyle жүргөстөн arak menen жумдum. Hazır kova koymun kağazdı, men baştab algam namazdı. Götçe vatan tamaktın ayta verem camaktı. Ayrılganda yakın çıkmalar dökmüm dep jadattı. Karaş gerek tögördü, kalayık kalk taraptı. Uşular jaman jadattı. Oşuldum sakıdadan aylandım, gediritekten baylandım. Adam tügöp ketken sıkayra sağa çedetçi olup şaylandım. Kadının bakın var eken
Kokuy seni mınday taştaydın aka bizden baştaydı. İbrahim canağa özümüzden aytarım. Ölür ulansın, ölür jigit ekendip. Sizgen ölürün ölküm kuvansın. Tavan katalan tulansın, tavan tulcaştan ekendip. Sizge tağlaylı elim kuvansın. Bıştak dökme balası, bir gitebin cazıttır. Dağı on gitep caz bayağımız. Bul cerde kantip turarsın. Arkeni tökmenin uğrun akın dep. Mında suylap gelip duruşat. Aldığınızdan ininiz, ırdap gelip duruşat. Sizdi ırdı boğup koygun dep. Mintip kıynap gelip duruşat. Erin ağa sizgen aytarım. Kolumuzun kolga karmayın. Bul cerde çalan baykasak. Madaniyat erin oturan sizge tamaşan ırdı karmayın. Tamaşa sartın hoşumday. Sizdi cakşı sözmenen kargayın. Bordolu hoştun yerinde Sulayman toğun tölünde. Arıdayım ösüp önünüz. Yaşınız güz göcetse de kağızın açkisiz belki görünüz. Uğuzdun urmatsıyın arıdayıma görünüz. Anan elde de sen de verin koşulur gönünüz. Kargayın degen severim. Kuday tağlam caş verse, minge çıkkan gezekte, çevelerin boğulana taygalanır ölümüz. Бирок кайсы да төкмакындар элдин жаркын жазып, эргитип сиздер убакыттын өткөнүн билбей баратасыздар. Кадырман поэзия школдору биздин Маматарай агай студент кезинде Кыргызстандан алгачкылардан болуп ыр жыйнагын чыгарып, бет ачарын көргөн акындардын катарына кирет. Анан студент кезде кандай жазылат билесиздер да? Жалындап турган убак, сүйүү ырлары жазылат. Анан студент кезде эле сүйүү ырларын жазган окшойт десем, биздин жигер клубундагы бирөө мынтип кабыл жазып коюптур агайга. Тынч турган жан дүйнөңүз бүлүк салып, от болуп, алоолонуп, күйүп жанып, ашыктык ырларыңыз чыксын жаңы, ылайым бир сулууну сүйүп калып дейт. Эми акындардын жубайы эң түшүнүктүү болот. Дагы ырларды жарата бериңиз. Анда мен алдыңыздарга кайрадан жигер чарбачылык борборунун жаштары агайдын сүйүү ырларын окуп бермекчи. Кытыгылап көөнөнүңдү алга сүрөйт кылыгың, көп көзүнө көрүнбөгөн сенин нази келесиң, сунат мага махабаттан ырыс болгон чынына. Баг ичинен, мөмөсүнөн бал куюлган сабакты, ийип төмөн күйлөгүн деп бердиң күмүш канатты, уюткусун эритпестен көңүлүмө имерип тартуу кылдың, бул өмүргө түгөнбөгөн санатты. Эйлик кылып кыялымды жетелеген тунугум. Кол телефон тизмесине агайым деп агайым, сактаганын бийиктөөлү, аны кантип танайын, секелегин, серткен кашын, ошондо жылмайып, эске салат, ат тигинен чарчоо тарткан таңайым. Кол телефон тизмесине түшкөн жазуу агайым. Бул өмүрдө кургатпастан махабаттын тамырын, аруу бойдон атын турсун жүрөгүмдө жанырып, тагдыр, тагдыр, тартуу кылсын, таалайыңа жарык нур, тагдыр, тагдыр, түгөтпөсүн
түшкөн жазуу агайым. Акын даңктап ырдабаса мүчөлөрүн келбетин, утурумдук эки бетте жанып турган берметин, өткөн мезгил о азгырык бырыш берген жиңе тартып алат оргуштаган жаштыгыңдын шербетин. Четке каппа ырчышкысын текебердүү сүзүлүп, атың калсын алманчоктой ыр саында тизилип, доордон доорго калса жалгыз ыргалат. Биз кетебиз тирүүлүктүн жинжирынан үзүлүп, четке каппа ырчышкысын текебердүү сүзүлүп. Жердей сылап жаздыгыңа төгүп салган саамайым, алып уйкуңа тилегимди акшам кылып жагайын. Арзуу күлө алды айтып аятылсын термелеп, тышчада көр, түшүңдө да бузулбасын маанайым. Арзуу күлө турсын термеп, желдей сылап саамайым. Жылдыз тарап кеткен кезде кең асмандан суюлуп, жүзүң чайып шоола болуп терезеңден куюлуп, берекелүү оргуштаган сообоз насип сунайын. Илдет, сырко, бүт жамандык кетсин андан буйугуп, ырыскыңдан түшүп жаткан жаңгырыңдан куюлуп. Кадырман коноктор, мына ушул жаштардай болуп, бул жерде бир топ улгайып калган адамдар бир кездери оштун түнүндө ак буранын жээгинде Сулайман тоонун чокусунда далай арзууларга толгон күндөрдү өткөргөн чыгарсыздар. Айрымдарыңыздар мына ошту сагынып, оштогу калган жаштык кезиңиздерди сагынып келдиңиздер. Анан эсе сиздердин алдыңыздарга айтылуу боюнча аткаруучу Түмөнбай Колдошевду чакыралы. Токтогул Кенжеевдин сөзүн аткарып, ошту неге сен сагынбай жүрөсүң аттарын аткарды. Sen bir
Байлығым бар, кең ташталақ арышым. Бақыт ушул деп жашашым дағычын. Талымым бар қазынаға төгілчі, сату алам, көз көргөндүн бар. Жұмышаш үшін. Сөз айтпай. Жүгінуге толып тұрар астанам. Bir адамда қиялет бөйт алдымдан билігім бар. Бүт барыс. Башқа. Алдыңарға мақтанғаны келдім жын. Ашып ташқан байлығымды ел білсін. Ұры тұлған бар бемне алдым. Ойлу тартқан бұрадарым сен. Келбет менен құрыңғымда жашынғым. Жүрегіме бүт аламды батырдым. Байлық, билік, мансабым жоқ, өнер бар. Қалем қарма, ыр құраған ақынмын. Ey toplашқан, арсыз, алсыз пенделер. Қана, кім бар, қорғашынға теңгелер. Қатар қойып, атып салсам сілерде, қалмағыны бұл дүйне бендіңе. Ата көргі, оқыңмаға жетпесін. Толтырайын, қапчығыңның бөксесін. Бор етімден бүткен сан мен байлығым ажал безде екі өліп кетпесін. Менің дағы, белен сағау адам. Мансап десең, қол жетместік адам. Сұра билік, бүт барысын берейін. Қалтыра көр, қалтыра көр. Мені түйі, сұранам. Адам деген жашаш үшін төрелі. Ажаны бар, ақша, мансап менен төрелі. Тегілердей қашып қаным кечкіндеп, сенен неге жалынбайсың чөгелеп. Жалынбаймын. Тақа, жек сұр немеңде. Қорғышының жансыз қылар денемде. Аяғымға талап кеткен ұрларым, аталмайсың, өнер, талант дегенде. Бешара, алсыз, арысыз, немелер. Қорғышыңдан қорққым жансың, бұларам. Өмір байлық, ұрлар билік, сөз құрал, башыңарды көтергілі сұранам. Бұл дүйнөнің сырын келген білгісі. Bir ақында жашайды екен мин киши. Ақын деген аяламның жарчысы. Ақын деген адамдықтың үлгісі. Biz ақындар шындығында қоқуйбыз. Ашқа тоқты, ақша жоқтыр оқуйбыз. Аштық қалбай қалабы деп чөчімай, бір қалбай қалабы деп чөчуйбыз. Ажал келіп қалабы деп чөчімай, бір келіп қалабы деп чөчуйбыз. Түс қачырып, өтөмінмен жарыттық, қамчы қылып зор өтті, далай күнді қараттық. Алымсынбай жырғалына жаратқандың жазылған, адам
өмір бойы алчыланат жарықтық. Тосқолдорды түз қачырып, өтөмін деп жарықтық. Адам қалбай ерчіп жүрсе бақыт артынан. Көрбей аны бақыт іздеп, биіктікке талпынат. Бүтті мағы бақыттың сенген кезде қиырына көнетанан. Тағдырының қойған барлық шартына көрбей жүріп, өз бақытысын ерчіп жүрген артынан тосқолдорды түз қачырып, өтөмін деп жарықтық. Қамчы қылып зор үмітті, далай күнді қарытты. Досым, чолчу басым, аяр ғана түнді тербеді. Мөлтіреген, түпсіз көлдөй, қиял болсын ермегін. Есептешпей, мезгіл менен арабаңды тартады. Сыртта қалбай, ұнут болып, алғаныңда бергені. Аста досым, қиялыңда аяр түнді тербеді. Кек сақтабай, көңіліңді орытса бет келжіреп. Рахаттан, андан қайрат шын дилиңден елжіреп. Себебі бұл жер үстінде көзің теру барында. Жаман, жақшы, сөзіменен қоштоп сені ел жүріп. Кек сақтаба, көңіліңді орытса бет келжіреп. Түн сіңеріп, көңілдегі салмақ салған кирді бүт. Көдөніңді тазалансын, дайым қолап жүргіліп. Табасын деп бұл өмірді, іздегенің табасын. Шыбыш беріп құлағыма, шоула болып жанасын. Көдөн түтіп, қараңғылық қаптап жалғыз жатқанда, періштенің кейпін киіп, тереземді қағасың. Көтөр башты, жүріп, іздегенің табасын. Чалыққанда бүгінгідей, таш басқандай жанымды, дем күч беріп, шымыр қантып, денемдегі қанымды, қанат болып жетелейсің, қиялдарды сергітіп, көз алдыма терметесің, тіріліктің шаңын бұл. Дем күч беріп, дүргітіп бір, денемдегі қанымды. Табасын тірілікті, қалағаным табасын, өчпөс үміт шоула болып, маңдайыма жанасын. Күн тұтылған, күнді түшкін, шоуласындай кешіктім. Баратқанда бір сен үшін жүзім бұрып өчіп күн. Жүттап алып, киндік қаным, тамған соғын жоғыңдан. Бұтымыздан өптім апа, кечіктім кечіктім. Баратқанда бір сен үшін жүзім бұрып өчіп күн. Уф деп шыққан, соңғы денең, жұмылған көз ирмелбей, метероид көзіменен іздеп мені жүргөндөй. Көп деп келіп, жан дүниемі салды белем çoktашын. Таңдай құрған, өзөгімді ал бұлт жалын көйгөндөй. Жұмған көзім, екенчірек, қалған кезде ирмелбей. Айданан бүт, чуға толғын көк түтінгі айланды. Бұдың чаңда таппай жүріп, апа келген айламды. Мамат Ибраим ағайдың аты аябай ұзындан Мамат Ибраим деп анан жана төк мақындардағы ұйқастыққа түшпей қалмасында Ибрагим деп ырдап атпады. Анан ушул ағайыбыздың ырларына оон жазып жүрген бір киши бар, мен таң калайм, ушунча узун саттарға кантип оон жазып жүрөт экен деп. Анда маданияттын мыкты кызматкери Рыспай Абдыкадыров атындагы сыйлыктын лауреаты ағайдың қалеміне тағынып ырларына оон жараткан Мурат Сыргабаевди чакырабыз. Коомчулук болсоңуздар.
sözü Mehmet Eren'e tanıdık. Apama деген çağırması. Türkü Makalat деген шығарма, бұл кешкі жайдың түндегі кеш тезілке музыка. Bilip akşolalar, yaş doldu
Мұрат Сырғабаев. Сыдыке, білесің бе? Бұндан 4 жыл мұрда барақтарымды көтеріп алып, кітеп шығарайын деп маған келген еле. Ооба, сіз ошондо Мамат Үрайым ағай менен таныштырган элеңиз. Ағайдын кеп кеңеши менен мен дагы алгачкы ырлар жыйнагымды чыгаргам. Мен дагы биринчи китебим чыгып, бет ачарды өткөргөндөн кийин ағай менен таанышып, анан улук ырларыңды жөнөт, улук Бишкекке ырларыңды бер, китеп болуп чыксын, улук Жазуучулар союзуна мүчө бол деп какшап отуруп мен да бир китебимди чыгарткан элем. Балдар, сіздер Мамат Үрайым ағайды сөз қылдырып қойсаңдар. Мен дағы 2010 жылы ағайға аздыр көптір ырларында барып, ошонда бір пикир уктум эле, ошондон бери ағайға шакирт түзүп, ағайдын кеңешин угуп келе жатам. Жакында эле биринчи китебимди чыгышына да ағайын себеп болду. Анда эмесе жигиттер, мына ушул биздин чыгармачылыгыбызга өбөк жолу себеп болуп келаткан, урушуп, ырларды жакшы жазды деп жаман көрүнүп келаткан ағайга бир белек берелим. Анда эмесе, ағай, биз сизге чоң белек бере албайбыз. Чыгармачыл адамдардын эң чоң белеги бул 6 түрмөк ыр болот. Анда эмесе биздин белекти кабыл айтабыз. Акын сөзү өткүр болот кылычтай. Акын сөзү жаңбыр төккөн булуттай. Жакшы жазгын, жалпы журтка жаксын деп, жашагынды жемелемей, урушмай. Акын жолу дилден ырды төктүрүү, жаман ойду деңизине чөктүрүү, кучагынан бөлүп чыгып өнөрүн бутагынан жаңакынды өстүрүү. Акын парзы элге иштөө кул болуп, жибитүү бул, каткан дилди муз болуп, адабияттын тамагына даам кошуп, кайра өзү эрип кетүү туз болуп. Андай жан бар, жаят бизге кучагын, айыктырат калктын, карттын жаратын, бийиктерге кетчү жолду көрсөткөн биздин агай, биздин устат алакын. Кеп кеңешин аябаган, назик мүнөз жансыз да. Дидарлашып сүйлөшкөндө кубат берип алсызга, кээ бир башка жандар окшоп тызыкчылык көздөбөй, руханий дүйнөңүз бар, ал жагынан байсыз да. Жупун эмес жан дүйнөңүз, жытаңкыган гүлгө окшош. Ыгын тапкан адамдарга нурун чачкан күнгө окшош. Айткан сөзү кылган иши үлгү болгон жаштарга, дүйнө корго алданбаган, сырын каткан түнгө окшош. Тоңуп калган жүрөктөрдү коргошундай эриткен, көңүл чөгүп турган кезде жөлөк болуп берип дем, айткан акыл сөздөрүңүз алсыз кылбай чыйралтып, агай, алдаганча такшалдым да алдыңызга келипмен. Көк дайра, сырдуу дайра катып аккан, шаркылдап далай сырды ичке каткан, толкуза тоону тешип аска жиреп, заматтал буттанып көк чачкан, бул дайра, сүрдүү дайра толкуп аккан. Агай, сиз сырдуу дайра калкып аккан, мен бала дайра суусун күндө таткан. Гүрбүлдөп сырдуу дайра күүлөр курап, толкуну кумдуу жээкте шарп шурп урат. Күн түндөп шыңгыр күлкү добуш каккан, башаты көк дайранын тунук булак. Бул дайра бүткөн суудан мүрөк булак. Агай, сиз мүрөктө болгон сырдуу дайра, мен жээкте кумда ойногон ойноок бала. Сіздер ойлап қалғаныңыздар, шул Мамат Үрайым ағайдың ең жақсы шәкірттері шулар болса керек деп. Ең начары, ең жаманы бизбиз.
артына биздин артыбыздан Пегасов камчыланып, жүрөгүндө алоолонгон оту менен мыкты шакирттер өсүп келатат. Кудай буйрса алар бизден мыкты, бизден артаганча бийик ырларды жаратат деген үмүттөбүз. Анан мага бир ой келди, ушул 4 саат чүргөгөн ырыбызды уга отуруп, башкалары Мамат Ибраим агайдын устаттыгына баа берип отурсаңыздар, Мамат Ибраим агай кантип отурду дейсиздер. Могул жеринен мынау уйкашты кашыкча болуп калыптыр. Мынау ритм чыгып кетиптир деп сынап отурган чыгар. Анда эмесе алдыңыздарга мына ушул чакан билекти тапшырып коюу үчүн бүгүнкү кеченин күнөөкөрү Мамат Ибраим агайды кол чабуулар менен чакырабыз. Келиңиз агай. Мамат Ибраим Жаныбек агай. Жана айтпадыкпы? Биз сизге ырдан ашкан кымбат бере албайбыз. Мына ушул кичинекей билекте китеп текчеңиздин арасына коюп коюңуз. Бирок ыр деген биздин азыркы жазгандай болбойт. Ыр деген кандай боло тургандыгын азыр агайдын өзүнүн оозунан угуңуздар. Анда эмесе Мамат Ибраим Жаныбек агай өзүнүн калемине таандык ырларынан окуп берди. Менден ашып түшкен шәкірттер бар, барша. Ішінде болса дағы. Мен баяғы ұрымшыласына да бір қос сөзін айтып керек болып қалды. Берден үшін жаңа сыртқа шақырып қалышты, чемпионаттан мен үшін сахнаға сіз орындық жасап, енді көріп отырғаныңыз жоқ деп. Тура елдің асында шығып биік отыра тұрған болсаң, сен өзіңді биік сезіп қуат екенсің. Мен елдің арасында болғанда ең төмен қатмарда өзімнің биіктігімді да, өзімнің пастығымды да сіздердің көзіңізден көрейін деп, елдің қатарында бірінші қатарға отырдым мен. Анткени шығармашылықтан дайыма елменен болуш керек болғандағы елдің ең төмен қатмарда жүрген жақсы. Таш деген бір доктырайын. Муштундай таш, тоголок таш, қылын көрген таш. Ай жылдарды өзөгүнө саамай кылып өргөн таш, тарыхтагы кайгылардын мазабына киринип, бейпилдиктин жыргалына көкүрөгүн керген таш. Чаңдан, кардан, тоңгон муздан кийингенге көнгөн таш. Жансыз эле жеренеден касиетин бөлгөн таш. Адамзаттың мариеті жұқарғанда көденден түкіріп керілігі бір отылы өлген таш. Мұштындай таш, тоғылық таш, қылын көрген таш, түкіріп керілігі бір отылы өлген таш. Әлбетте мен абдан көп оқымақпын. Ошоға даярданғанбыз. Өзіңіздерді көріп көй болдыңыздар, кечебизде біраз кечелек башталып қалды. Ошоға байланыштуу жерде расмий өкүлдөр турат, мэриядан келген, администрациядан, башка окуу жайлардан келген, Каракулчадан, айыл өкмөттөрүнөн келген адамдар турат. Алардын убактысы абдан тар. Ошоға байланыштуу мен сөзүмдү кыскартайын деп ойлоп атам. Мүмкүнчүлүк болсо мына админиңиздердин колуңуздарга китеп тиеп ошондон окуп аласыздар деген мен керен ишеништемин мен. Рахмат агай. Агай, азыр сиздердин алдыңыздарга чыгып, азыр ыр окуду. Мен мунун эки себебин билип турам. Биринчиден убакыттар, экинчиден узун саптуу ырларды жаттап үлгүрбөй калган баштайт. Рахмат агай. Анда биз агайды бул жерде туруп сураналы. Агайдын бир жакшы көргөн карындашы бар. Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу Мухаммедди бизден Жибара Нуракова эжекебиз даярданып турат. Мамат Ибраим Бостонкулов агайдын жалындуу чыгармасын барыңыздарга такымдап койсун. Жибара Нуракова.
ishqibozlari жана кече башталганда мен жетекчилерге сөз берейин деп барып сурасам, алар айтат: "Дайым эле жетекчилер биз алдыда сүйлөйбүз. Бирок бүгүн бир ырыгып, поэзиянын керемет көлүнө чөмүлүп кетели. Бизге акырында эле сөз беришти, өздөрү сурады." Ошон үчүн ушул атайын поэзия кече көрөм деп келип, бирок ушул bir başkaça, özgöçe stili var, özünün poeziyada önü var akın jönүндө, эки ооз сүйлөп кетейин деп келген биздин кадырман агай-эжекелерибиз бар. Мына ошолордун жалпы сахнага чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Ош шаардык мэриясынын, Ош шаарынын вице-мэри Исраилов Мирлан Кубанычевич агай баштаган Ош областынын социалдык бөлүмүнүн башчысы Абдраш Жамбаевич агайды, жана ошондой эле Каракылжа районунун акимдин орун басары Бекболот Мажитовичти, Кызыл Жар айыл өкмөтүнүн төрагасы Медетбек Шекеновичти, Ооган согушунун Ош облустук ардагерлер кеңешинин төрагасы Бедалбай Маматов агайды, Ош шаарындагы ардагерлер кеңешинин төрагасы Кокон Эргешевти, Ош мамлекеттик университетинин ректору профессор Ганеги Исаков агайды, Ош мамлекеттик социалдык университетинин ректору Чаткалбай Керимбаевич агайды, жана ошондой эле бир тууган агасы Бекболот Жаныбековти. Мына ушул агайларга кошуп, Ош облусунун жазуучулар союзунун төрагасы Турабай Жороевти жана ошондой эле акын Манавалиев баштаган жалпы биздин ардактуу конокторду чакырып койгон сиздер. Келиңиздер. Мына Ош мамлекеттик социалдык университетте биздин агай иштейт. Ош мамлекеттик университетинде учурунда окуган, Ооган согушунун ардагери. Аны эмесе келиңиздер, биздин жетекчилер бир тарабынан чыгып сөзгө келе бересиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар, урматтуу жакындан алыспай келген жарандаштар, агалар, инилер. Мына бүгүн биздин колдонушубузда кубанычтуу күн. Себеби мындай тактагай жерде биздин урматтуу, таланттуу, кыймматтуу акын инилер ошол Маматов Ибраим Жанбектин чыгармасы кечесинде көп болуп отурабыз. Өзүңүздөр көзүңүздөн азыр ушул эң жөнөкөй эле ушул сахнада көрсөтүлгөн чыгармадан ушунчалык адамдын делебесин козгоп, жүрөгүн ойдолотуп, иш дүйнөсүн уйгунтууга сала турган, ошол учурда тарбиялык мааниси бар. Аябай бүгүнкү күндө, бүгүнкү заманда, азыркы учурда аябай керектүү жаштарыбызды жакшы туура жолго тарбиялай турган мазмундуу сюжетин көрдүк. Ушул окулган ырлар, ушундай сюжеттердин өзү эле бул Маматов Ибраим Жаныбековдун ички дүйнөсүнүн, жан дүйнөсүнүн канчалык деңгээлде бай экенин, бакубат экенин, дагы келечекте бизге, элибизге, мамлекетибизге кала берсе бүт тийиштүү адамзаттарга көп таланттын тартылбай турганы күбө болуп отурабыз. Эми бул талант ачыгында жараткандан ата кылган пендеге гана бериле турган бир нерсе болсо керек. Ошол ата кылган талантты асырап бактап алып чыгып, ушундай элге тартуулаш бул өзүнчө тозок, түйшүк, аны мына чыгармачыл адамдар отурасыздар, билесиздер. Эми бул жерде сүйлөөчүлөр да көп болуп турат, ошондуктан сөзүмдү кыскартайын. Урматтуу бүгүнкү Таштакай Татынакай кеченин катышуучулары, урматтуу Маматов Ибраим Жаныбекович мырза, Маматов Ибраим, сизди ушу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ош областындагы ойгармдуу өкүлү Талабек Насырбековичтин атынан ошол кишинин тапшырмасы менен ал киши өзү келиш керек эле бүгүн жыйынга иш сапарда болгон, жумуш сапарда болгон байланыштуу келе албай калды. Ошол кишинин каалоосун айтып, куттуктоосун айтып коюуга уруксат этиңиз. Эми мына биз адамзатты илгертен эле болсо керек, бирок азыркы учурларда ушундай бөлүп атабыз. Материалдык баалуулук жана материалдык эмес баалуулук деп. Бул материалдык баалуулукту көрүп атабыз.
бұл уақытлы ол нәрседе көрінеді. Біздің адамзаттың адам баласының жашоосундағы ошол бір муун жашаганда баалуу болушу мүмкүн экен, бирок кандайдыр бир деңгээлде бир учурларда жок болуп эске алынбай унутта кала турган учурлары. Ал эми материалдык эмес баалуулуктардын бир далили мына бүгүн Мамат Ибраимдин мырзанын чыгармасына окшогон ушундай бир чыгармалар жараткан, бизди ушу барктай турган, баалай турган инсандардын чыгармалары. Ошол өзүнүн бараандуу ушу материалдык эмес баалуулукка салым кошуп келип аткан Мамат Ибраим мырзага дагы чоң-чоң ийгиликтерди каалап, таланттарды каалап, жакшынакай мына шакирттерди тарбиялап азыр көрүп атасыздар. Ушу биздин элибиздин келечеги, мамлекетибиздин келечеги экенине дайын болуп атат. Ошон үчүн талыкпай ушу сизге чыгармачылык каалайбыз. Жаратканым сизге күч кубат берсин, ден соолугуңузду берсин, үй бүлөңүз менен, тууганыңыздар менен, эл журт менен тынч болуңуз. Дагы сизде толкуган, ташкыган, деңиздин толкундай көп чыгармалар жаралат деген чоң үмүттөбүз. Ошон үчүн ушул бүгүнкү Тагдырдын тандыры аттуу китебиңиздин бет ачары куттуу болсун. Тагдырдын тандыры бул ар бир пенде бул дүйнөгө келгенден кийин бул тагдырга башиет тандырына жабылат, бирок кимин мындай ушул тандыр алат өзү билиш керек. Бул өзү ойлогон аттын өзүндө дагы бир чоң философиялык терең ой турат. Ошон үчүн бул китебиңизге узун өмүр, сапары байсалдуу болсун. Эми биздин ушу областтын башчысы Талыбек Тасыбековдун сизге атаган акчалай белеги бар эле, ошону тапшырууга уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы ағайын туғандар. Бүгінгі кечеге Ош шаарынын мэри Айтмат Тентебаевич Кадырбаев кызмат сапары менен болгондо келе калды. Ошон үчүн бүгүн мына Ош шаарынын маданият очогунда бүгүн Мамат Ибраим агайыбыздын кызмат чыгармачылык кечесинде отурабыз. Тандыр деген китебин бете чыгарып атат. Бул Тандыр деген китебини бул жакта тааныш кишини окуп көрдүк. Ошол китепте башында Хандын Шакеева бар экен, жакшылыкка бар болгон нурданып турган. Ошо сиздин чыгармачылыгыңызда чыгармачылык шакегиңиз дайыма нурданып турсун. Ошо биз Ош шаарынын мэринин атынан, Ош шаарынын мэриясынын атынан сизди куттуктап белегиңиз бар да. Сулаймантов сизге Сулаймантов Geldiğiniz için, Ürgüp'e burada geçtikler için size karmaşık bir kalan. Urbatı bugünkü uşul geçenin tatışçıları Urbatı ilimiz Urmatlı yerdeşimiz, berega birinci bayağı gezekli bergen sebebi, söğü bizdike. Yehti bereni kolatat bakalım. Degizele varlık, şu inivez menen sınıftanlık, şu Gılayın Kırgızistanlıkı, Kırgız elinin el yakanına çeyin getirip, bizden elimizdeki olsun dep tilebek geçmekmiz. Men emi karamca jana akımlar tiyişi ayıp ketmedi. Geçede dele biylike tiyişet, berkinde dele tiyişet emi memleketlik administrasiyanın atынан Karamca rayonluk hakimdin atынан, özümdin atынан, eldin atынан, şu geçen menen bunağı bugünkü kitebimizden bet açarı menen kutuktap dep atayın gelip oturabız. Hakimdin salamını aytıp koyayım. Al kişi sebepler menen gel almay kaldı. Geçirimde de esetlep koyuyorsunuz. Kuda kalırsa ömrünüzde verse çıkarmacılığınız bolup dursa bunday kitepten dağı жазасыз. Oşağa hakimler sözsüz gelir. Anan keyin zam geldi dep kapı olmamız. Biz ben özüm
дағы эми калмагандардын хызматы бардыр, өзүм дагы Алайкуловмун, жердешпиз. Ана мен мына акындардын негизги биздин Каракулда каландуу келебиз. Биздин баягы Сооронбай Жосуев баштаган акындардын, жазуучулардын, оончулардын жалпы эле чыгармачылык менен шуулданган биздин жердештерибиздин когортасын толуктап, ошолордун бири болуп, ушундай жакшы чыгарманы жаратып атканыңызга сыймыктанабыз. Анан кийин ошо ден соолук каалайбыз. Жанагындай ырларды шакирттерим, окурмандарым окуп атат эми. Андай ырды ошондой бир мындай кандай десем, баягы буркан шаркан болгон ушундай бир жакшы ырды тетиги Алайкулдун шарактан суусун уккан, ошондой бийик тоодо өскөн, туулган гана акын жаза алат дейм. Баягы түздө жашаган акындар капа болбосун, алар деле күчтүү жазат, бирок саң чекийинирээк жазбай кетет. Баягы бул жерде адамдар сүйлөй турган коноктор, жетекчилер турат. Эми сөздү кыскартыш керек. Түпкү мааниси түшүндүңүздөр окшойт. Биз дагы курган бул келген эмеспиз. Конверттин ичинде чепкен китебиздин көр манасы жана башкалардын баардыгын чогултуп ала келдик. Ошону тапшырып коюшка уруксат этесиздер. Кайда болбо, Ошто болосуңбу, Бишкекте болосуңбу, ушу сен менен сыймыктанабыз. Чыгармачылыгың мындан ары өркүндөй берсин, өөрчүй берсин. Сенин жанагындай узун ырларыңа деле узун оон чыгарса болмудай, Кудай кааласа. Кыскасы жазып көр, эмне жакпайсың, сага ден соолук ушул мынаны тапшырып. Урматтуу поэзия көрөрмандары, бүгүн биз ушул кечеде кыргыз адабиятында өзүнчө үнү бар, өзүнүн почерки бар, кыргыз поэзиясында өзүнүн оригиналдуу поэзиясы менен келе жаткан акын Мамат Ибраим Жаныбековдун кечесинде мына Тагдыр тандыры деген өзгөчө аталыштар китебинин бет ачарында отурабыз. Мамат Ибраим Жаныбековдун студент мезгилде жарык көргөн Энем, Мекен жана мен деген ырлар жыйнагынын бет ачарына мен катышканмын. Себеби Мамат Ибраим ага биздин Ош мамлекеттик кыргыз филология факультетинде окуп аткан мезгилде өзүнүн поэзиясын жыйнактап чыгарып биринчи шоу-кестин өткөрдү. Мына бүгүн дагы ушундай чоң бир жаңылыгы менен, чоң бир руханий ачылышы менен баарыбызды кубандырып атат. Мамат Ибраим Жаныбеков бул мен адис катарында айта турган болсом, салаваттуу поэзиянын, ойчул поэзиянын акыны деп айтууга болот. Себеби кыргыз салттуу ырлары 9 муундан же болбосо кийин алыпылдардан кийин 12 муунга чыккан болсо, негизинен ушул 9-12 муунун айланасында келаткан поэзияда биздин айрым бир акындарыбыз 16 муун, 15 муунга чейин чыкканда, ушул Мамат Ибраим аканын поэзиясы бул 15-16 муунду татаал структуралык жактан түзүлгөн, техникасы дагы татаал поэзия болуп саналат. Себеби бүгүнкүдөй татаал турмушта, бүгүнкүдөй өнүккөн турмушта өзүнүн оюн батырыш үчүн акын түрдүү формаларды изденет дагы. Бүгүнкү татаал турмушту татаал поэзия менен берүүгө аракеттенген философиялык акын деп айтууга болот. Анан эми мен сөздү кыскартып, бул жакта жогоруда айтып кетти. Мына Каракулчалык туугандар Мамат Ибраимдин сөөгү биздики, эти Ош шаарыныкы деди. Мамат Ибраим аканын билими менен поэзиясы бул Ош мамлекеттик университетиники. Себеби ошол жерде мына биздин залкар адабиятчыбыз эмне үчүн 16 муун, 15 муунга болуп кеткендигинин дагы бир себептери бар, таасири. Женар Шеревич эгемендиктин алгачкы жылдарында байыркыдан 20-кылымга чейин кыргыз адабияты деп жазып, биринчи жолу
20-жылға чейин казавет жазганда ошол жердеги биздин бүт ата бабалардан келаткан улуу поэзияны кыргыз тилине оодарган бул Мамат Ибраимов ака болгон. Туура Мамат Ибраимов ака. Байыркы орто кылымдагы түрк элдеринин улуу акындарын биринчи кыргыз тилине оодарып антология чыгарганда ошон үчүн көбүрөөк ошол чыгыш поэзиясынын таасири, чыгыш акылмандарынын таасирине ошолорду оодарып отуруп, кыргызча которуп отуруп, акындын негизги мектеби болуп калган да алардын чыгармачылыгы. Ошол мектеп менен Мамат Ибраимовго чыгыш поэзиясынын бүгүнкү кыргыз адабиятындагы үнү катарында белгилүү болуп калды. Ошон үчүн Мамат Ибраимовго чыгармачылыгыбыз өркүндөй берсин. Баягы башыңыздан жазбай, салауаттуулук мүнөзүңүз менен салауаттуу поэзияны кыргыз адабиятына берип, мындан кийин дагы бизди чоң чыгармачылык ийгиликтериңиз менен кубандыра бериңиз. Кудай таала сизге денсаулык жана ийгилик берсин. Сапар айтпады, бирөөлөр ыр алып келди, бирөөлөр пул алып келди, бирөөлөр гүл алып келди. Биз эми ыр даярдагандан кийин пул алып келдик. Кеченин катышуучулары, биз алыскы Карагөз районунун Кызылжарай өкмөтүнүн атынан келип, ушул Мамат Ибраим Кыштаповичтин кечесине күбө болуп отурабыз. Бул ишке эми чыгармачылык ийгилик каалым менен бирге биз ошо элдин атынан, ошол Кызылжарай өкмөтүнүн муниципалдык кызматкерлеринин атынан ушул ишке бир жакшы чыгармачылык ийгилик каалап кой деген сөз менен келип ушу залда турабыз. Урматтуу Мамат Ибраим Кыштапович, сизге чыгармачылык ийгилик, ишиңизге ийгилик. Дайым ушу поэзияңыз дагы өркүндөй берсин, өсө берсин деген сөз менен биздин кичине берек бекчебиз бар эле, ошону берип коюуга уруксат этиңиздер. Саламатташтарбы, урматтуу бүгүнкү ошол поэзия кечесинин күбөлөрү. Бүгүн биз үчүн дагы ошол ооган согушундар дегендер үчүн дагы майрам болуп атат. Бүгүн биздин ошол ооган согушунда өзүнүн интернационалдык милдетин аткарып келип, андан кийин ушул кыргыз элинде, кыргыз жеринде өзүнүн өнөрүн көрсөтүп, бүгүнкү күндө өзүнүн ошол өнөрүнүн ичине бет ачарын берип аткан биздин куралдаш досубуз Мамат Ибраим. Мамат Ибраим, эмне дейбиз? Бүгүн мына сен ал жакта өзүңдүн милдетиң кандай аткарсаң, бүгүнкү элдин арасында адан кем кылбай аткарып келатасың. Сен ушу РТР радио телекомпаниясында ошол орун басар болуп иштеп атканда мен барып бир кайрылдым да. Биз жылда 15 февралда ушул ооган согушунун аяктаган күнүн, ооган согушунда курман болгон биздин эр жигит азаматтарыбызды эскерүү күнүн жылда өткүзүп турабыз. Ушуга бир жардам бербейсиңби, же болбосо чыгармачылык катары бир салым кошпойсуңбу десек, ошондо 1 сом сурабай, эч нерсе дебестен ушул Ош жергесинин атынан, түштүктүн атынан деп атайын кино чыгарган. Биз чыгарып, ошол убактан деле көп жыл өтүп кетти, бирок сенин чыныгы интернационалист экениңди, сенин чыныгы адам экениңди, сенин чыныгы ооганчы экениңди ошол биздин ооган согушунар деген билет. Анткени сен ошону колуңан келип турганда кыла алдың. Эми дагы айтам, сенин колуңан дагы көп нерсе келет. Туура. Ооган согушу өзүнчө башкача согуш. Ооган согушу айтылбаган согуш. Ооган согушу бир кандайдыр бир өзгөчө орду бар. Убакыт бизди тандап алды дейт. Ошол убакта Советтер Союзу 6 миллион аскер кармаган болсо, ошо 100 000 аскер 100 баланын пешенесине, 100 000 баланын пешенесине ошол жака туура келген. Ооган согушу 10 жылдын ичинде Советтер Союзу боюнча 600 000 ошол жаш балдар деп айтсам туура болот. Анткени ошол убакта 18 жашында армияга алып кетет эле.
20 жашындар менен кайтат болчу. 18-20 жаш балдар ошол 600 миңдин 98%-ин түзгөн. Ошол кичинекей убагында, жаш бала убагында мекеним экен, ата-энем экен деп, каным экен, жоготуум экенин көрүп келишкен. Бүгүнкү күндө ошол биздин ооган согушунун ардагерлери дагы ар кимиси ар кандай тармакта өздөрүнүн ошол тынчтык мезгилде дагы да болсо ушул элибиз үчүн салым кошуп келатат. Ошолордун бири ошол биздин куралдаш досубуз Мамат Ибраим. Мамат Ибраим, мына убакыт өтүп атат. Ушул ооган согушунун башталганын быйыл 37 жылдыгын өткөздүк. Аяктаганын 27 жылдыгын өткөздүк. Ошол убакта төрөлгөн балдар 37-ге 27-ге чыгып атат. Будан бийин дагы сенин ушул поэзияң дагы да өркүндө өсө берсин. Бирок бир гана сураныч ооган согушунун ардагерлеринин атынан ооган согушу боюнча ооган согушунун ардагерлери көп нерсени айта алышпайт өздөрүнүн иштерин. Бирок поэзия катары ушул бир баракты ушул ооган согушунун ардагерлерине арнап дагы бир ачып койсоң жакшы болот элек. Эми урматтуу туугандар, урматтуу Ош шаарынын тургундары, ошол бүгүн атайын Москвадан Советтер Союзу таркап кеткенден кийин биз ушул ооган согушунун ардагерлери союз түзүп, кеңеш түзүп, элдин жардамы менен, өкмөттүн жардамы менен ушул ооган согушунда курман болгондорду ар дайым эстеп, ошол согушка катышып келгендерди кошун түзүп келатабыз. Бүгүнкү күндө Советтер Союзунун правоприемниги болуп, ошо Россия Федерациясы эсептелинет. Ушул Россия Федерациясынын ушул ооган согушунун ардагерлеринин лидери деп коет. Россия мамлекеттик думасынын депутаты Франц Адамовичтин Клинцевичтин колу менен ушул ооган даңкы болбосо орусча афганская слава деген ордон келди эле. Ошону сиздердин көзүңүзгө тапшырып койсок, онун астында менин жанымда дагы ошол Ош шаарынын ооган согушунун ардагерлер кеңешинин төрагасы Эралиев Факан Төрөмүш турат. Бир ооз сөз кошуп койсо, анан чогуу тапшырып койсок. Урматтуу ооган согушунун ардагерлеринин бир акынынын кечесинде отурган коноктор, саламатсыздарбы? Мына бүгүн биз сыймыктанабыз. 1979-89 жылдары кызмат өтөгөн Ауганстандын жоопкерлери, булардын алдында президент, Госдумада, башка тармактарда иштеп аткан сыймыктана турган куралдаштарыбыз бар. Бул Руслан Аушев, Руско, мына биздин өзүбүздүн Рыспаев, Кожобек депутатыбыз бар. Ошолордун арасында бизде өз пешенетери менен кызматтын аткарып Афганистанда и азыркы убакта поэзия тармагында тынбастан күнү-түнү эмгектенип жүргөн биздин куралдашыбыз Мамат Ибраимдин ушул бүгүнкү кечесинде отурабыз. Эмне демекмин, Мамат Ибраим жакшы сөздөр айтылып жатат. Ушул сөздөргө баары кабыл болсун. Келечекте дагы чыгармачылыгың өркүндөп, уулдун урматын, кыздын кызматын көрүп, элге ушундай кызмат кылып жүрө бер. Ден соолукта бол. Эгер уруксат берсеңиздер, ушул Россиядан келген ордендин удостоверениесин окуп, Ош областынын төрагасы тапшырып койгонго уруксат этсеңиздер. Удостоверение орус тилинде жазылган. Удостоверение Джанибеков Мамат Ибраим награждается орденом «Афганская слава», председатель, лидер Российский совет ветеранов войны Афганистана Клинцевич. Мамат Ибраим Мырза,
Ахмет Элбай дагы айтты, оған жоопкерлери жөнүндө поэзия жазышты унутпаң. Урматтуу бүгүнкү куттуу кеченин коноктору, биздин урматтуу калемдеш Макентай, биз дайыма Макен деп кайрылып жүрөбүз. Макен менен биздин чыгармачылык байланыштары алжак 25-30 жылдай болуп калды. Бүгүнкү салтанатка биздин республикалык башкармалыктан да жетекчилик өзү келмегенде зүйөлүү себептер менен чоң каламдарын жолдошуп, өтүнүп, кечирим сурашып, куттуктап жатышат. Ошондуктан баягы бир боордугуна салып, бир кезде мыкты акын да болгон, кайрадан акындык жолду тандап алган ушу бишкек жамаатына Манапбай өзү келип отурат. Анан эми биз Макенин чыгармачылыгы боюнча агай бир топ жакшы тандап Каныбек Абдуллаев айтты. Биз дайыма чыгармачылыгындагы өзгөчөлүгүн, анын өзүндө өзү бардыгын сыйлап урматтап беребиз. Баягы поэзияда дагы өзгөчөлүк. Ошондуктан Ош чергесинде 70-ке чукул профессионал жазуучу акындардын мына бүгүн 81 жаштагы Токуш Чолпонбай баскан баштаган бир топ салтанатта отурушат. Ошондуктан чыгармачылык эркин болсун. Биз качан болсо сиздерге ар бир жаңылык менен, жаңы кадам менен, жаңы китеп менен, жаңы бийликтер менен сыйынтыла берели. Эми алыстан сапар алып келген Манапбай өзүңүздөр. Ағайын туғандар, шоғыратқа саяпкер, соқыр құшқа мүнішкөр. Көп айтылған иніштер, болып тұрған жүріштер. Бұл саттар назыр біз сөз қылып атқан Мамет Ибраимға таанды. Мезгілдің күрі тамырындарма өзінің парасатына, даребетіне жараша баға беріп, мына бүгін өзіңіздер көріп олғандай назарыңыздарға түшіп атқанына мен шын ықыласымдан қуанып тұрам. Мұны айтайын дегенім, баралына келіптір, толып тұл, чүчігі толып, ақыл еске жетіп, еме еліне бере тұрған ұшыр екен. Бұл өзіңіздер көріп олғандай Афган соғышын өткен екен, тұрмыштың жақсы жаманын талдап, өзінің жан дүниесінен өткөріп, екі уыс сөз айтмақ тұрсын, ойлап жөндөй тұрған өзін епте албаған замандан өтіп, қазір қырғыз өзін таныған ұшырда бұл Мамет Ибраимдай илимдин ушул бүгүнкүдөй өзүнүн дараметтин, өзүнүн парасатын көрсөтүп, ел назарына түшкөнү ушул сага куттап келсин Мамет. Жакшылык болсун, акканалыктан суагатты түптүү журттун кулунусун. Эмне болгонунда дагы мен сага ошол ойлогон максатты ишке ашырыш үчүн эң биринчи кезекте өмүр керек экен. Алсаң аман болсун. Журтуң бар, туу көтөргөн элиң бар. Эң бир көөлөрбөс түрктүк элдердин ичинен эң байыркысы кыргыз бар. Буну айтпаса болбойт экен. Биз казакка же оруска кул боло турган биз эмес, кул кыла турган биз дегендей түшүнүп болуш керек экен. Себеби айнайын туугандарым, биздин манас атабыз бар. Мисалы Тибеттин китеби болсо, биздин Озеки китебибиз, манасыбыз бар. Муундан муун көткөн. Бизге замандаш болгон Саякбай 73-жылы өлдү. Ошол манас ата ошого дирине салып 1,5 миллион сапты жатка айткан кыргыздын турпага келибизди билели. Ошол урукту дукту көтөргөн Мамет Ибраим сага рахмат барлыгына. Ошон үчүн акындын кечесинде акындын урматына bir roh bereyim. Pultap kanın görüşüp paydasınar, Civичкенин süйлöşüp maydasınar, Eldin akın jegендер acı buldu, Eldin oğlu degендер kaydasınar, Jurttun oğlu degендер kaydasınar, Civичкенинен paralgan jaydasınar,
мансап кетип жашыртып карыганда ачык сөздү айтпаган майдасыңар. Жұрттың біліп қадырын, жұрттың біліп. Жұрт қадырын ойлаған айласыңар. Жұрттың ұлы бүгінді асқа шықпай, шындығына айтқыла қайдасыңар. Елдеген еркіштігін ұламада, өз сенім, өз үйінде ұлағада, елдеген байлық менен алмаштырып, ер деген сатам деген уарада, ер деген сатам деген уарада, жұрт қадырын білгендер, жұрт қадырын, жұрттың ойлап қамында ойласыңар, жақшылықты жылыға көтергендей, жақшылыққа дайыма ойласыңар. Асман толы көрінгендей жылдыздар, көктен күтіп бөлінгендей жылдыздар, 500 миңден ашық сақты жатқайттан жылдыз болып жұрттан шығат шыңдыздар. Алатауының ұлы даңқы ұшында, күндүн соң құныры қонған ұшында, жылдыз болбой қалсам мейлі арға жоқ. Қырғыз болбой қойсаң өлім ұшырда, қырғыз болбой қалсаң өлім ұшырда. Барыбыз қырғыз болалы, барыбыз жұрттың қадырын білген, жұрттың барын білген, сөз қадырын білген, сөзді білген, манастың қадырын білген, қырғыздың қадырын білген, қырғыз кенезді білген барыңыздар, аман болыңыздар. Сілерден айланса аздық қылады. Сілер бар үшін қырғыз бар, сілер бар үшін қырғыз республикасы бар, сілер бар үшін қырғыз жері бар. Ошон үшін мен сөзімді жиынтып 4 сағат үрменен бүтірейін деп атам. Жетім қырғыз жері болбосо, қомыз жетім тілі қатып Парижде. Қырғыз ұлы чындап болсаң Аризде, қомыз жетім тілі қатып Парижде. Ошон үчүн қырғыздың қомызы болуш үчүн қырғыз жері болсын, қырғыз болуш үчүн қырғыздың жері, қырғыздың қомызы, қырғыздың духу, қырғыздың улуулугу, қырғыздың байлыктылыгы көнөлүгү bizde koşta görsün, var olumuzlar, buna Ahmet'te olumuzlar olsun. Rahmatullah bardığınız deyip gitken özgöçö жақсы қалып кек білдірдіңіз. Ардақты ағайын туғандар, қадірлі қонақтар, жалпы эле бүгүнкү өзгөчө салтанаттын катышуучулары. Мен бүгін Мамет Ибраим акенин «Тағдыр тандыры» деген 4-чү чыгарылып аткан китебинин бет ачарында катышып отуруп, биринчиден бир өзөндүн суусун ичкен жакын иниси катары, экинчиден Мамет Ибраим аке иштеген ушул университеттин жетекчиси катары, башкача айтканда биздин ушул уюштурулуп аткан бүгүнкү салтанаттын уюштуруучулардын бири катары жакындан ушул жерде турган айрыкча сахнабызда бүгін өзінің жақсы қалауларын білдіріп келіп, алтынай уақыттарын бөліп келіп отырған қадірлі қонақтарымызға, ошондой эле жалпы эле бул залга келип отурган агайын туугандар баардыгыңыздарга чын дилимден ыраазычылык билдиргим келип атат. Экинчиден Мамет Ибраим аке сизге дагы бир чоң ыраазычылык айтайын деп турам. Анткени кыргыз журтчулугуна, ошондой эле поэзия сүйүүчүлөргө, жалпы эле окурмандарга өзгөчө бир жан эргиткен чыгарманы, китепти ушундай оор заманда баягы Каник Абдуллахович да айтып кетти. Ушундай күндөрдө чыгарып,
жаратып тартуулап отырасыз. Ушундай майрамды тартуулап аткандыгыңыз үчүн сизге чоң рахмат айтып айтымдай деген келдат да, бул чыгарма жөндөн жарала бербейт. Жакшы чыгарманы жаратыш ар бир адамдын колунан келбесе керек. Жараткан болсо да ошол адамдардын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун ала бербейт деп ойлойм. Ал үчүн сизге окшоп ушу бийик тоолуу ала тообуздун абасынан дем алып, мөңгү сууларынан ичип, ажайып жаратылышыбыздын койнунда чоңойгон сизге окшогон адамдардын колунан жаралса керек деген ойдомун. Сиздин чыгармаларыңыз чындап эле жүрөктү толкуткан, чоң философиялык мааниге ээ, өзгөчө чыгармалар. Андыктан айтайын дегеним акырында ушул назик мүнөздүү жан дүйнөмүздөн мындан ары дагы образга бай, терең турмуштук философиялык мааниге ээ чыгармалар жарала берсин. Ал үчүн Кудайым сизге ден соолукту берсин, үй бүлөңүз менен, эли журтуңуз менен, тууган урук менен эсен болуңуз. Биздин арабызда ар бир жакшылыгыңызды бөлүштүргөнгө жеткире берсин. Рахмат. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу кадырман коноктор. Быйылкы жылы президентибиз маданият жана тарых жылы деп белгилеп койду эле. Мына Мамет Ырайым элимдин китеби ушул улуу жылда жарык көрүп атат. Мен айтар элем, бул китеп бактылуу деп. Ошол бактылуу китептин бет ачарына келип, жакшы сөзүңүздөрдү айтып, жакшы каалооңуздарды айткандыгыңыздар үчүн мен ошо Ырайымдын туугандарынын атынан баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Мына урматтуу туугандар, эгерде бүгүн ушул жерде кайсы бир олигархтын, кайсы бир бизнесмендин юбилейи өтүп жаткан болсо, мынчалык эргип, мынчалык жүрөктөн чыккан сөздөр айтылбас эле. Ал эми залда отургандардын бардыгы бул жерде отурбас деп ойлойм. Мамет Ырайым агай жөнүндө жакшы кептер айтылды, анан жогоруда айтылбадыбы? Жогоруда айтылбадыбы? Кадига айтты, Мамет Ырайым агайдын сөөгү Каракынжаныкы, элди Ош шаарыныкы болсо, билими менен поэзиясы Ошмунуку деп. Мен бир чындыкты айтып коеюн, Мамет Ырайым агайдын тапкан акчасы менен бүгүнкү алган сыйлыктары жеңилдики. Андан кийин дагы бир чындык бар туугандар. Мамет Ырайым агай ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы директорунун орун басары да болуп иштеген. Мамет Ырайым агайдын үнү менен жүзү ЛТРдики. Анда эмесе Таштемир Жариев баштаган, Тургунбай Абдыкулов агайлар коштогон ЛТР МТРКсынын жалпы жамаатын жакка чакырабыз. Келиңиздер. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүнкү салтанаттын катышуучулары. Мен радиодо иштеп жүрүп, баарыңыздарды албетте угасыздар, ошон үчүн алгач угармандар деп чакырдым да. Мына бүгүн чоң салтанат майрам, ыр майрамы, поэзия майрамы Мамат Ырайым достун, биздин кесиптешибиздин, биздин замандашыбыздын чоң майрамы. Эсимде жогоруда Каныбек мырза айтты, студент мезгилинде филология факультетинде окуганда алгачкы ыр жыйнагы чыккан. Ошондо ошол баягы тегерек залда Мамат Ырайым белгилеп, ошол жерде филология факультетинин бүт окутуучулары, булар чыныгы сынчылар, адабиятчылар, ошондо ошол алгачкы китебине чоң баа берилген эле. Ушул жогорку даражада деңгээлде жазылган чыныгы канаттуу ыр саптары, чыныгы поэзия экендиги ошондо башталган да. Ошондо чоң
каалоо тилектер, ак баталар айтылды эле. Мына ошол жол бүгүн уланып, чоң чыйырга айланып, бүгүн Мамат Ибраим чыгармачылыктын чоң чыйырында өзүнүн бийик максатын карай чоң жетишкендиктердин алгачкыларын көрүп атат. Мамат Ибраимдин жогоруда айтты, ушул билими, ыры бул Ош мамлекеттик университетинде болсо, ал эми көп такшалуудан, турмуштук такшалуудан, баягы адистик такшалуудан, адамгерчилик такшалуудан өткөн жери бул ЛТР телерадио компаниясы. Ал жерде радиого келип, жөнөкөй кабарчы болуп, Ош радиосунун директору болуп, анын өзүнүн жөндөмдүүлүгү, чыгармачылыгынын ушул мыктылыгы, анан уюштуруучулугу бул ошол телерадио компаниянын башкы директорунун орун басарлык кызматында отурду. Ошол жерде канчалык иштеди, бирок ушул өзүндөгү мүнөздү бекем кармады. Бир принциптүүлүк, талаптуу катуу койгондук, ушул тааныш болсо да, дос болсо да аябагандык дегендей. Ошол мыкты жетекчиликти ошол жерде уюштуруучулукты көргөзө алды. Эмне дейбиз? Бүгүнкү күндө ошол чыгармачылыгы жөнүндө узун сабак сөз кылдык. Биз аны айтпайлы коелу, себеби баардыгыбыз анын ийгилигин билебиз. Ийгилик болсун. Мындан ары биздин ыр ишкоздору, окурмандар, жалпы журтубуз Мамат Ибраимдин мындан да мыкты чыгармаларын колуна алсын. Анан ушул Мамат Ибраимчылыгы афганчы, ушул мекенчи жигит. Билебиз, эсибизде 90-жылкы кандуу окуяда, ошол күндөр оор мезгилде, ушул шаарда транспорт каттабай калган мезгилде, ушул баягы маршруткаларды минип, өзүнүн куралдаш достору менен ушул шаарды алгачкы жандандырууга өз үлүшүн кошкон ушул Мамат Ибраим. Ийгилик болсун, Мамат Ибраим. Туғандар, мына бізге дейлі бір топ жақсы сөздер айтылды, адабиятшылар, каалоо тилекке айткандар бір топ жақсы сөздер айтышты. Мен дагы бир эки куплет досума арнаган бар эле, макул көрсөңөр ошону айтып коеюн. Суктанба, согуп турган жумшак желге, кайбир батаркап кетсе ушак элге, бар эле дили таза боло бербей, башына кийген менен аппак селде. Турмуштун жактырбастан күлкү шаңын, тагдырдын кыйын жолун көздөй чамын, көзүмө көрүнбөсө капаланбай, көөдөнүн менен сезгин бейиш багын. Рахмат. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын жамаатына ыраазычылык билдиребиз. Чыныгы чыгармачыл жамаатына деп ыры менен кошо келет. Анан жакшы адамдарды бар талаша берет экен. Бунун эти меники, сөөгү меники депчи. Эгер биз болгондо бул силердин балаңар дейт кылчу да бирөөлөр. Эми ушундай талашкан, бардыгы өзүнө ыйгаргысы келген адамдарды биз дагы талашып келатабыз туугандар. Мамат Ибраим агайдын мындан аркы акыл насааты, мындан аркы чыгармачылык тажрыйбасы биздики, жаштардыкы. Анан Алишар агай Татынакай болгон эки түрмөгөрүн окуду. Биздин жигер чыгармачылык борборунун жаштары кандай ыры жазыптыр, ошого күбө болуңуздар. Анан мен бир нерсени айтып коеюн, ошол бүгүнкү чыгармачылык кечени сырткы уюштуруусун бүт бардыгына кадырлуу Ош МСУнун жамааты Чаткалбай Кенейбаевдин жетектеген жамааты уюштурду. Терең ыраазычылык билдиребиз. Бардыгыңыздар ушундай мыкты кадрыңыздар, мыкты кызматкериңиздер бар. Ал эми ушул сахнанын үстүндөгү чыгармачылык сценарийде ушул турган биздин кечебиздин жүрүшүн Ош шаарында уюштурулган жигер чыгармачылык борбору уюштуруп атат. Жаштык кылып
тажрыйбасыздык кылганчалыкча кемчилик кетсе кечиресиздер, анда эмесе биздин кеченин жыйынтыктоочу бөлүгү болгон жаштардын агайга арналган арноолоруна кулак төшөп коюңуздар. Жан дүйнө ааламынан чыкпа чагай, жаштыкка кайра ыкта чагай, жугумду жуурулушкан кемиң козгоп, жаштарга акыл сунган уста тагай. Эгер бизден жаннабыз, кемиңди, кеңешиңди сагынабыз, өмүрдүн узун жолун басыңызда жашарын жигит болуп кагабыз. Жамансызбы, жакыр агай, ырларга, поэзияга жакын агай, жап-жалгыз отурганда көбүрөнгөн, калемге сырдаш болгон акын агай. Кемиңден кураштырып кийим бериң, жаштарга кемибеген билим бериң, кең жайып алаканды бата тилеп, уул кыздын неберенин сыйын көрүң. Сөздөрдүн асылдарын терген агай, жан дүйнө ой толгосун сезген агай, окуу жай маалыматын колго алып, жалпыга чагылдырып берген агай. Тынч турган жан дүйнөбүз жүк салып, от болуп, алоолонуп, күйүп жанып. Ашыктык ырларынан жаңы жазыр, ылайым бир сулуну сүйүп калып. Мекендин ыйыктыгын билген агай, Афганда аскер болуп жүргөн агай, ишинде, үйүндө, көчөдөгү кепкасын кыйгач кылып кийген агай. Оң жолго баш тапчанды согун алың, муктаждын башын сылап орун алың, кадырың мартабаңыз түшпөсүнеч, төрүнөн ар жүрөктүн орун алың. Түшпөсүнеч, кадырыңыз мартабаңыз, төрүнөн ар жүрөктүн орун алың. Кадырман жұрт, ардактуу коноктор, кадырлуу меймандар. Мына ушул жерде 2 саат бою агайга арналган ырлар, агайдын калемине таандык ырлар окулуп жатты. Мамет Ибраим агай бул чыныгы акын, өзүнүн өзгөчө изин тапкан, өзгөчө бир поэзияда жолун тапкан акын. Мамет Ибраим агай бул сөзүнө бек турган жоокер акын. Мамет Ибраим агай жаштарга устат акын. Мамет Ибраим агай чыныгы атуу акын. Кадырман меймандар, ардактуу поэзия сүйүүчүлөрү, эң негизгиси ушундай кыйын уул, ушундай мыкты акын кыйын эмес. Мына ушундай мыкты акынды таптап өстүргөн, мына ушундай мыкты акындын ырларын уккан, кайра өзүнө ыр кылып берген эң бир кыйын бул эл деген болот. Андыктан бүгүнкү кеченин негизги каарманына сиздер болдуңуздар. Ар дайым жүрөктөрдө поэзия жашасын, чыгармачылык чыйырга түшкөн жаштар агайдан таалим ала берсин. Баарыңыздардын келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирип, бүгүнкү жазуучулар союзунун мүчөсү, Ооган согушунун ардагери, акын котормочу Мамет Ибраим Жаныбеков агайдын тагдыр тандыруу аттуу китебинин бетажар аземин жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар, бар болуңуздар.